холодильникте. Морозилкада. Бул жерде овощи сакталабы же полуфабрикаттар сакталабы? Гиластар сакталанады, компотке. Узаттан гиластар. Гиластар сакталса, могу турбаш керек да. Бул уже мучныйга кирет да. Бул отдельный болуш керек, тиги отдельный болуш керек. Ана мына жерде көрсөзбү, эттикин да сактагансыздар, ошон үчүн мындай жабышып калды. Ош шаарында Хансарай кафесине Ош санэпид көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери күтүүсүз текшерүүгө барды. Алгач ашкананын санитардык абалы каралып, тамак аш азыктарынын иреттүү сакталбаганы аныкталды. Мындан улам күмөн жараткан азыктардын үлгүлөрү лабораториялык текшерүүгө алынды. Лабораторияга алып барабыз бул тамактарды. Эрта 3-4 күн ичинде жыйынтыгы чыгып калат. Аталган кафеде ашканага ылайыкталган бардык шарт жаратылган. Анткени кызмат көрсөтүп жаткандардын саламаттыгын көөлөндүргөн документтери толук эмес. Азык-түлүк сактоочу кампаларын иретке келтирүү зарылдыгы да бар. Бул кемчиликтерди кафеси да моюндап, эскертүү берилди. Карместаден биринчи очур санитарный книжкасы менен алам ишке. Таза эле да биринчи очур. Эми кемчиликтер аныкталды да бул жайда? Ооба, мен мисалы тешип келгенге курсам белек, эжелерге эми айттым. Мен камчылыгын билдим да. Кийин сапар келсе смело турам да. Моларды койдум, айтканын кылдым деймин. Коомдук тамактануучу жайларды пландуу текшерүү Муслим кафесинде уланды. Мында да санитардык ченемдерди сактабаган абал. Кызматкерлердин формасы да талапка ылайык эмес. Буга чейин бул тамактануучу жайга эскертүү берилип, азык-түлүк сактоодогу кемчиликтерди жоюу талабы коюлган. Учурда бул кемчиликтер жоюлганы менен ашкананын тазалыгына көңүл бурулган эмес. Көндө бизде кичине кемчиликтерибиз чыккан, холодильниктерден сакталышынан продукциялардын. Мына ошол эскертүүлөрүн биз так аткардык деп ойлойм. Өзүңөр көргөндөй, для консервация холодильниги, для соустардын холодильниги, молочный холодильник отдельно, для зелени отдельно, для мяса отдельно и готовый продуктлардын холодильниги отдельно деп бөлүп чыкканбыз. Основной бизге претензиялар ошол болду. Буга чейин мындай сакталып да сакталчу эмес, э? Мындай айтканда бир чоң холодильникте полкасын гана бөлчүбүз да, ачыгын айтайын. Эттердин үстүлөрү жабылып тур. Бирок только жерге коюп коюпсуз, аныңыз туура эмес да. Ошо жерде турбашы керек, жогоруда туруш решеткасында. Анан ошо решеткасы. Коомдук тамактануучу жайларындагы санитардык абал калктын ден соолугуна төз таасир этет. Буга чейин санэпидемстанциянын да текшерүүсүнө бөгөт коюлуп келген. Быйыл ал мораторий алынып, пландуу текшерүүлөр жанданды. Анын негизинде кемчиликтер аныкталса, 5000ден 23000 сомго чейин айыппул салуу каралган. Өзүнүн жанагы нарушениясына жараша кээ бир объектилер бар, уже мындай жакшылап ремонт кыла турган нерселер бар, косметический ремонт кылыш керек болуп калган жерлер бар. Ошол минус жактарын жок кылганга чейин уруксат берип туруп, анан өздөрү менен сүйлөшүлөт. Эми канча убакытта жой алат, эми себеби бар жогу келип финансыга келип такалат да. Бул боюнча эми негизи биз санитарный предписанияны берип кеткенден кийин бул санитардык көрсөтмө аткарылбаса, за невыполнение санитарных предписаний деп статьясы бар, өзүнүн 13000 штраф каралган да. Именно ушул неме боюнчачы. Коомчулукта тамактануучу жайларга карата даттануулар байма-бай айтылып келет. Көпчүлүгү ашканалардын санитардык талаптарына канаттана беришпесин айтышат. Базарда жооп бербейт да. Базарда аялдар арыз күчөрө кылып сатыптыр, өзлөрү жооп бербейт. Бу жакка неме, мен мисалы Исламбек католиктерге барам да, ушундай кухнясы жакын жерлерге кирем. Бирок азыр абалдар оңолдуго деген ойдом. Бирар joylar тарап бермейди. Бирар жерлер берadi. Биз эле аял кишибиз, аяк биян карайбыз, кандай тамактары жакшы болсо келебиз, жакшы болбосо келбейбиз, ошо да. Бирок эскерте кетсек, Ош шаарында 6 ай ичинде тамактан уулануунун 12 учуру катталып, 24 адам жабыркаган. Жарандардын даттанууларын негизинде Кудайберди базарындагы тамактануучу жайлардагы убактылуу жабылып, текшерүүгө алынган болчу. Алмагүл Эркебай кызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.